Кыргыз жазма мурасынын башатын түзгөн Молдонияз 1823 жылдан 1896 жылга чейин жашаган. Ал жазгыч акын, философ, саякатчы жана тарыхчы болуп саналат. Ал өзүнүн санат дигарас, санат дигар, санат хасират деген санаттарын калтырган. Академик Юнусалиевдин айтканына караганда, санаттар 2138 ыр сабынан турат. Молдонияздын түштүк, түндүк кыргыздарынын Кытай жана Орто Азиялык түрк элдеринин ичиндеги адабият, маданият жана саясат жагын орду чоң. Өз заманындагы кадыр баркы туурасында азын оолак сөз салып, күнөөсүз күнөөлүүдөй алиги адабий мурастары колго алынбай, акындардын катарында бирде аталса, бирде тизмеден чийилип салынып келаткан кыргыздардын 19-кылымдагы чыгаан патриот, зор гуманист жана философ акындардын ири өкүлү болуп саналат. Рүстембеков менен Чореевдин Кыргыз тарыхы деген кыскача энциклопедиялык сөздүгүндө Молдонияз Кыргыздын алгачкы жазгыч акындарынын бири, Кыргызстандын Шаймерден өрөөнүндө туулган, Кашкар шаарындагы медреседен билим алган деп жазылган. Молдонияздын 1993 жылы 170 жылдык юбилейи белгиленип, анын колдонгон буюмдарын, мурастарын топтоо менен мектепте музей ачылган. Молдонияздын 3-чү урпагы болгон Бекмырзаев Эсен агайдын айтуусу боюнча, Молдонияз акын болуп, төрөлүшү şu жерде төрөлгөн. Төрөлгөндөн кийин şu жерде жашаган, өзү көп окуучуларды окутканда чууктарды пайдаланганда, чууктарды пайдаланганда, о кишилер өткөн адамдар, о киши Кардабанда өткөн, анау немеде. Шахта өткөндө башы немеде ондон эртеги Шаймерденде болгон адамдардын узундугу. Шондо Молдонияз өтүптүр дегенде Базарбай деген киши менен Назарбай деген киши экөө окуганда ошол колдо. Кардай жегенен чуу жеген. Ажып эле болуптур, бизди урады дешип, олар сүйүнүшкөн. Шонтип ошолордун габы. Кийин энди өлгөндө ошо Шаймердендеги жайханага коюлган. Хамза Акимзаданын жанындагы кабырстанга коюлган. Кабар көтөрүп, кыргыздардын жайы болгон ошо. Кызылбулак айылынын кыргыздардын жайханасы болгон. Ак кыя деген он өйдөй жол болгон. Ак болгондон кыя болгон. Ошон үчүн ак кыя болгон. Молдонияз, Эназар. Enazar'ın atası Kuyuk, Koşon. Oralardan keyingisi onun Duldul Bey var, Sumbul Bey var, Moldo, Rahman Moldo, Müteallı, Cettata. Oralardan indi bilediğin azmaz bir iki ozurda köyümüz. Misal için Şemer'den köp katına açıp eken çoğu tavus. Şu Özbekler içinde oturganlar Şemer'de bir torpak nemesiyle cüyge baytalının atını Cüyünü baylap olgan eken. O baytalan su içeriden bolup, suga alıp, su içirip ketken bu. Anın oşunda ne olur dağın eken, çoğu tavus. Moldege'nin baytalı, kördünger bu, ustalığını. Suga alıp kelet torpaktı, ne kılsa olat korkoktu deyip ördüğün eken. O Özbeklerin içinde ördüğün eken, şimdi ördüğünde. Torpakta barıp, suga alıp gelip dağın kayıp gelip cayda durgan eken. Anın, mana şu uyuyda neme bay kelgenden nemeden karış neme alayjaktan bay kelgenden kese kam bir endalında jönöke adam bolgon bu jatkızgan emes hiç kirgizgen emes molda jok dep. Şonda anan neme kanan keyin jönötüp bergenden keyin o ata çoң atazan molda kişiге kat жазат. Men jönöttüm bir qadak çay, sen jönötgün bir qadak may. Oşontip bir-birimiz menен muamele kılalı dep neme kat жазса, oşo kelinderi bari uyda kiyis kurup aptorada oturgan eken. Şolardan örüne eşitip oturup neme kılan eken, iyilak taşkan eken özleri kelinde. Чымбайдын келет туз деген, чырайлуу болот кыз деген. Асили кептин тазасы, адамгерчилик сиз деген. Жаман катын курусун, жакшы эрини кул кылат. Аш кылса тузун кыл кылат. Айтса гапти албастан, адамды бир пул кылат. Арам алал аш кылып, ичсең көбүнүң бир кылат. Деп жазып кеткен экен чоң атабыз. Молдонияз көп жерлерге барган. Көп жерлерди кыдырып, көп тилдерди билген. Чоң акын болгон. Ушул жерде балдарды окуткан экен. 1823 жылдан баштап 1896 жыл